Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulman mirtoğanlarım. Ertenki kele жаткан айтыңыздар марек болсын. Аллах субхана тағала тұтқан оразаңыздарды, жана кылган салих амалыңыздарды, окуган намазыңыздарды, берген закатыңыздарды, закатул фитр, закат, садака, ихсан бардын Аллах Таала субхана тағала өз кабыл кылган болсын. Бул айт күнүн Аллах субхана тағала бизге мыйзамдуу түрдө бизге майрам кылып берген. Бұл күні сахабалар бір-бірін құттықташқан. Пайғамбарымыз және сахабалары бір-бірін құттықташып, "Тақаббалаллаху минна ва минкум салихал аъмал." Аллах субхана тағала сіздерден дағы, бізден дағы шол салих жақсы амалдарды, шундай намазыңарды бардығын Аллах Таала қабыл қылған болсын деп бір-бірін құттықташқан. Біз дағы құттықтасақ, айтыңыз марек болсын. Аллах Таала қылған намазыңыздарды, оразаңыздарды қабыл болсын деп бір-бірімізді құттықташымыз керек. Бұл майрамды Аллах Таала сілер бір ай әрекет қылдыңар, оқыдыңар, намаз оқыдыңар, Құран оқыдыңар, зикір қылдыңар. Эми ушунун сыйлыгы катары ушул күнү майрамдагыла деп бизге айт майрамын бизге мыйзамдаштырып берген. Биз дагы эгерде мусулманбыз десек, же пайгамбарыбызды Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды ээрчи турган болсок, пайгамбарыбыздан үлгү алышыбыз керек. Эртең менен бамдатты жамаат менен окуп, андан кийин айт намазга баратканда жаңы кийимдерди кийип, атыр себинип, анан үйдөн бир аз таттуу жеп, конфет, печене же ошого окшогон бир таттуу жеп туруп, анан кийин пайгамбарыбыз айт намазын окууга кеткен. Биз дагы ушундай эртең менен жакшы кийимдерибизди кийип, жаңы же таза жуулган кийимдерибизди кийип, айт намаздарын окуп келишибиз керек. Анан дагы тарыхка карай турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям же болбосо сахабалар ушул айт күндөрү бири-бирин өткөн туугандарын, тааныштарын эстеп, ушундай Куран окутуп, же болбосо ушундай бир иш-чараларды кылышпаптыр. Бул айт майрамында майрамдай маанайда өткөрүшкөн экен. Эгерде биз дагы пайгамбарыбызды ээрчи турган болсок, бул айт күндөрүн майрамдай бири-бирибизди куттуктап, аябай жакшы бир маанайда өткөрсөк, биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ээрчиген болобуз. Эгерде биз айт күнү майрамдабай, тескерисинче кайгы күнү, аза күнү кыла турган болсок, анда бул тууганыбызга барып, ал туугандан бул тууганга чыгып, ушинтип аза күтүү күнүн айландыра алабыз. Албетте, майрамдык маанай башка, аза күтүү күнү бул башка күн. Негизи айт 3 күн болот. Ошол 3 күндөн башка күнгө деле ошол аза күтүү күнүн койсок болот. Бул айт майрамы, бул тирүүлөрдүн майрамы. Бул мусулмандардын, бул момундардын, имандуулардын майрамы. Жаңы жылда көрөбүз, аябай жаңы жылга даярданышат, башка кылат, белек-бешкектерди алышат, акчаларын аябай эле сарпташат. Бирок айт майрамына келгенде канчалык деңгээлде даярданабыз? Эгерде биз жаңы жылды майрамдык маанай менен өткөрүп, ал эми айт күнүн аза күтүү менен өткөрө турган болсок, анда биздин Аллах субхана тағала жиберген шариатка туура келеби, келбейби? Ал жагында бир ойлонуп карап көрсөк болот. Дагы бир жолу айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Аллах Таала кылган ибадатыңыздардын баардыгын кабыл кылсын. Айт намазга барыңыздар. Аллах Таала баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Рамазан айы биз үчүн кечирим ай болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.